Жер жанданып, баба дыйкандар жумушу кызуу башталган мезгил. Нооруз майрамында да элдин эмгекчилдиги, аракетчил, мээнеткечтиги барталат. Самаркандек айылында белгиленген Нооруз майрамында Тажикстан Республикасынан атайын коноктор чакырылды. Келген конокторго жергиликтүү таланттар тарабынан кыргыз элинин улуттук күүлөрү чертилип, ыр бийлери тартууланды. Нооруз майрамын биз жылда ушундай эле шан шөкөттө тосолабыз. Бул майрамды уже 5-6 жылдан бери ушундай неме менен өткөрөбүз. Дайыма эми мейманчылыкка кошуна турган тажик элинин өкүлдөрүнөн, өкмөттүн өкүлдөрүнөн баарын чакырып келип, бирге анан кийин ошол майрамды өткөрүүгө аракет кылабыз. Алар чакырышат бизди, эми биз да чакырышыбыз керек. Анан эми негизинен айыл менен жабыштырабыз. Улуттук каада салттар боюнча, тамак аш өнөрү боюнча оюндар болот, аркан тартыш деген, кол күрөш деген, дагы шахмат оюндары ушундай түрлөрдү көрүп, биздин элдин көңүлүн ачып, ушу жаңы жылды тосолобуз. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө айыл аймактагы айылдардагы апалар ортосунда сынак өткөрүлдү. Анда катышуучулар келген конокторго кыргыз элинин улуттук тамак аштарын тааныштырып берди. Булар бардыгы кыргыздын салтынын тамактары да. Булар эми натуральный да. Натуральный. Жачыман бар, бирок дөкөстөргө аппак болуп тур да. Акнадыкамдагы биз аны будайды кылган эмеспиз. Ошон үчүн бул натуральный да бардыгы. Мана куртубуздан натуральный. Баары кайнатылган натуральный тамактар. Катышылары жакшы. Өрүксар байбичелер тобу унутта калып бараткан тамак аштын бардык түрүн жасап келген. Анткени келечек муунга элдик мурастарды өткөрүп берүү улуу муундун милдети дешет. Талкандын түрлөрү, мурда ата бабалар жолго чыкканда айрыкча калдай, жупка, мына талкандарды колдонгондо. Узакка жөнөгөндө кичине эле бул эмени албай, жаныга салып алып, талканды жана калдайды шорпо кылып эле, пияз туурап, көч туурап эле, сары майды салып, койдун майын салып, жакшына орозолордо, мисалы үчүн эртең мененки ифтарларда жеп эме кылып келген. Мына өрүктөрдүн тизме данектери, мына тизме данекти азыр жаштар эме кылбай койду. Биз тизип бардыгын данектерди тизип куруттады, чөөгө курут, өрүк курут, эзме курут, бардыгын ушу колубуздан келишинче жасап келдик. Куттуу кыргыз элинин жашоо турмушун баяндаган Нооруз майрамында улуттук оюндар да унутта калган жок. Аркан тартыш оюну боюнча күч сынашты. Андан сырткары элибиздин каада салттары сахналаштырылып көрсөтүлдү. Анда каада салттын жашоо турмуштагы ролу тууралуу баяндалды. Негизгиси жаштарды улуттук каада салтты бекем кармоого чакырып өтүштү. Келин тосу аземине илгерки нукра кыргыздын салттарын даана көрсөтүп, жана азыркы замандагы келин киргизүүгө салыштырмалуу кылып, эки көшөгөлүү кылып көрсөтмөкчү турабыз. Буга биз көп деле даярданганыбыз жок. Эме салт санабызды бардыгыбыз жакшы билгендиктен 2-3 күн эле убакыт кетти. Ынтымак, токчулук, молчулук ырыскынын жашаанын билдирген Нооруз майрамында кыргыз элинин улуттук тамак аштары атайын көргөзмөгө коюлду. Аны менен катар эле өзүңүздөр көрүп тургандай мына ушундай кыргыз элинин ууз чеберлеринин колунан жасалган буюм тайымдар дагы көргөзмөдө орун алган. Тагыраак айтканда, сайма, курак, ошондой эле кийизден жасалган буюм тайымдар бар. Жазгүл Кудайбердиева, Эмил Жороев, Алтын бешик жаңылыктары.